Туғандар, бүгін бізден сөзіміз бұл жашоодогу кыйынчылыктар, жашоодогу көйгөйлөр, жашоодогу адамдын алдындагы турган проблемалар. Мына ушул нерселердин баарына мусулман адамдын балелердин, сыноолордун, кыйынчылыктардын алдында мусулман адамдын абалы кандай болсун? Мына ошол кыйынчылыктарды, ошондой көйгөйлөрдү, проблемалар бул инсандын алдына чыкканда бул мусулман адам эмне кылыш керек? Кантип туруштук бериш керек? Мына ошол темасында бүгүн иншаллах сөз кылмакчыбыз. Бул албетте сабырдуулук. Аллах субхана ва таала Кур'ан Керимдин бир аятында «Иннама юаффа ас-сабируна ажрахум бигайри хисаб». Сабырдуу адамдар соопторун эсепсиз толугу менен эсепсиз алышат деп аятындай. Сабырдуулук дегендин мааниси адам өзүн токтотуу, өзүн кармап туруу, өзүн туруктуу кылып кармашы, мына ошол нерселердин бардыгы сабырдуулук дейбиз. Сабырдуулук туугандар түрлөргө. Эң биринчи орундагы сабырдуулук туугандар Аллах субхана ва тааланын буйрган парздары, шариятыбыздын милдеттүү түрдө мусулмандардын мойнуна илген милдеттүү түрдөгү ибадаттары, ошол нерселерди аткаруу. Мына ошол Кудайга моюн сунуудагы болгон сабырдуулук болуш керек. Ошондой эле сабырдуулук адамдын алдындагы жашоосундагы болгон түрдүү чакырыктар, азгырыктар, шайтандын васвасалары, мына ошондой нерселерден, арам тыюу салынган нерселерден адам өзүн кармап турушу, мына ошол дагы сабырдуулукту талап кылат. Кудайдын буйруктарын аткаруудагы болгон сабырдуулук, пенденин алдында ушул жашоодогу алдында чыгып калган, ошол пендени азгырган арам, жагымсыз, мункар ушундай иштерден пенде өзүн токтотуп туруу. Мына ошол нерседен өзүн токтотуу үчүн кылган бул сабырдуулугу. Туугандар, бул дин өзү сабырдуулук менен болот. Эмне үчүн дегенде туугандар, эгерде пендеде сабырдуулук деген нерсе, пендеде бир чыдамкайлык деген, пендеде туруктуулук эгер жок боло турган болсо, мындай инсандын дини болушу мүмкүн эмес. Сабырсыз адамда дин болбойт. Сабыры жок адамда дин болбойт. Аллах субханаху ва таала Кур'андын бир аятында «Васбир фа инналлаха ла юди'у аджра ал-мухсинин». Сабырдуу бол. Аллах буйруп атат. Сабырдуу бол. Ихсан кылган адамдардын соопторун Аллах жок кылып жибербейт. Туугандар, эгерде биз ушул жашообузда биздин ар бир жасаган нерсебиз бир жакшы иш кылган болсок, мына ошол жакшы ишти натыйжасында, результатында биз үчүн чоң сооптор бар экенин аңдап, түшүнүп турсак, биз албетте мына ошол жакшылык ишти кылганы бизде, адамдарда ушундай жүрөгүндө стимул пайда болот. Мынакей, туугандар, сабырдуулук дегени бул өзү ижма менен дагы бул мусулман үчүн милдеттүү түрдө жасала турган амал болот. Васбир вали раббика фасбир. Жараткан Кудайың үчүн сен сабырдуу бол. Чыдамкай бол. Эмне үчүн дегенде туугандар, сабырдуулук менен бардык нерсени только сабырдуулук менен чечиш мүмкүн. Аллах субхана таала мынакей тукумдарынан пайгамбарларды чыгарган, ошондой баягы элге башчы болуп, элге имам болуп, ошолорду акыйкатка, жолго тарткан инсандар важаална минхум аиммата яхдуна би амрина ламма сабару ва кану би аятина юqinun. Биз алардын арасынан ошондой аябай каттуу, экиленбестен, ушундай бекем, күчтүү иман менен ишенип, анан кийин аябай ушундай чыдамкай болуп, сабырдуулук менен жүргөндө мына ошолордун катарынан адамдарды туура жолго баштай турган биз ошондой адамдарды биз ошолордун арасынан чыгарып койдук деп Аллах таала мынакей айтып атат. Ошон үчүн бис сабри ва яқин туналу ал-имамату фид-дин деп бизде айтылат. Сабырдуулук менен, анан кийин яқин менен кошо. Эмне үчүн дегенде, яқин болбосо, туугандар, сабырдуулук болушу мүмкүн эмес. Иман болмоюнча, ошол нерсени ишенмейинче кантип инсан ошол нерсени ишке ашырышы мүмкүн? Инсан бекем имандын ээси болгон кезде гана бул адам көп нерсени көтөрүшү мүмкүн. Эмне үчүн дегенде туугандар, мына ошол Кудайга болгон таква, Кудайга болгон таквалуулук сезим, ошол имандын бекемдүүлүгү, мына ошол нерсе бул адамга чоң жардам берет. Бул ошол оор нерселерди дагы көтөргөнү, мына ошол иман бул адамга түрткү берет. Ошол иман бул адамга стимул берет. Мисалы, эненин балага болгон мээримин билебиз, туугандар. Мына бир болгон ушул илгерки бир ситуацияларда болгон эне менен баласы машина астында калып баласы. Эненин баягы ушундай шоковый, ушундай бир баягы состояние аффекта деп коет го, ошондой ситуацияда машинанын астында калган жеңил машинаны аял барып туруп машинаны көтөрүп жиберет. Мындай көтөрдүсө ал жерде 2-3 эркек да көтөрүшү мүмкүн эмес. Бирок ошол баягы эненин
баласына болгон мээрими мына ушундай адамга күч берип атат. Эми бул адамдын ошон үчүн туугандар, Аллахка болгон ыйман бизге дал ошондой туура жолду, ошол туура жолдун үстүндө туруктуулукту, бекемдүүлүктү, мына ушул нерсени бизге ыйман тартуулашы керек. Туугандар, мына ар бир оорулар үчүн туугандар, оору болсо ошол оорунун көрүнүштөрү болот, признактары болот. Анан ал оорунун туугандар, мынакей фармакологдор дайындаган ошол лекарстволор болот. Ошол сыяктуу эле туугандар, мына бүгүн антивирус деп, мына ушу коронавирус деген жаңы мынакей 21-кылымдын чоң бир чумасына айланган болсо, ошол нерсенин мисалы антивирусу чыгарышып атат. Эми Аллахка белгилүү канчалык деңгээлде бул эффектив болуп аткандыгы. Бирок туугандар, ошол ар бир нерсенин өзүнүн ушундай бир пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Аллах эгерде оору берген болсо, сөзсүз түрдө ошол оорунун дарысын дагы берип коет деп айткан. Берип коет. Ошон үчүн мисалы оору берсе, Аллах ошол дарысын, адалдан дагы дарысын берип коет. Анан эми ошол нерселердин бардыгы туугандар биз үчүн ошол биздин сабырдуулугубузду, Кудайга болгон ишенимибизди ар дайым сыноо. Мына ошол нерсенин негизинде сыноо болот. Бул дегени финансовый кризис болуп атат, кыйынчылык болуп атат, жумуш жок, башка жок. Адамдын мисалы ошол ырыскысы, иши жүрүшпөй жаткандыгы, эгерде сабырдуулук ошол жерде жок боло турган болсо, бул инсан ошол ырыскынын кичине кечигип атканы адамды арам жолго түртүп койбош керек. Ошол нерсе бул адамдын урлукка барып коюшуна жол берип койбош керек. Аллах Таала валав анна ахлал кура аману ваттaqу лафатахна алейхим баракатин минас-самаи вал ард. Эгерде ушул адамдар ыймандуу болуп, такыбалуу болушканда, биз жер жана асмандардын берекелерин, эшиктерин, ырыскынын берекелерин биз ачып коет элек деп Аллах Таала айтып атат. Бул дегени туугандар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, иннал абда ла яхруму ар-ризqa biz-zambi yusibu. Энде жасаган күнөөсү аркылуу өзүнүн келип аткан ырыскысына тебет, ырыскысын качырат. Күнөө жасаган бул ырыскыны эме кылат, кетирет. Ошон үчүн ырыскы ачылышы үчүн, ырыскысы кең болуш үчүн, адамдын иши жүрүшү үчүн Аллах Таала Курандын аяттарында, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам өзүнүн сөз талимдеринде бизге көрсөтүп кетти. Истигфар, Аллах Тааладан кечирим сураш, тооба кылуу, күнөөлөрдү кечир деп Кудайдан жалдырап сураш, мына ошол нерсе пенденин ырыскысынын эшиктерин